Арыбаңыздар, урматтуу кесиптештер. Мына азыр дистанттык окуу, аралыктан окутуу деп дагы бир жолу баягы бир улуу адамдар айтмакчы, доктурлар менен мугалимдерди сыноо учуру келип турат. Мына ушул учурда кесиптештериме бир аз да болсо жардам бергим келип турат. Биз ар кандай эле слайдтарды жасоодо бизге көп учурда сүрөттөр керек болот. Биз сүрөттөрдү ар дайым эле Google'га кирип туруп издей беребиз да. Бул учурда сапаттуу да, сапатсыз да сүрөттөрдү алабыз дагы колдоно беребиз. Мен бул учурда сиздерге PNG'ни колдонууну сунуштайм. Англисче PNG деп жазабыз жана өзүбүзгө керектүү сүрөттү издейбиз. Мисалы, ученик дей турган болсок, кечиресиздер, мына издөөнү орусча жазасыздар. Орусчага өткөрүп ученик. Мынакей бизге бир канча сүрөттөр даяр болду. Биз өзүбүздүн текстибизге, сценарийибизге ылайык сүрөт тандап ала турган болсок, мисалы мен бул кыздын сүрөтү керек болсо мага копировать этип алып слайдка таштайбыз. Мынакей слайдка таштаганда албетте бул артындагы фон дагы түшүп калды. Бизге болсо ушул кыздын өзү гана керек болчу. Бул учурда биз мынакей формат дегенге киребиз, удалить фон дегенге басабыз. Андан кийин кыздын сүрөтү жарык болмоюнча биз жанындагы бул төрт бурчтук рамканы бул жагын тартып, кыздын өзү жарык болуп көрүнгөндөн кийин мына сохранить изменения дегенди басабыз. Мынакей кыздын өзүнүн сүрөтү пайда болуп калды. Биз фон менен колдонгондон көрө ошол кыздын өзүн кыркып колдонсок, албетте абдан жеңил болот. Жана ошондой эле дагы бир мисалы, мага жөн эле карыя дейин. Карыя бир аксакал кишинин сүрөтү керек болуп калды дейли. Бул учурда Google'дан эле, PNG'дан эмес, Google'дан эле издесек жакшыраак чыгат. Бул учурда мисалы мен мага мисалы мейлем көрүнгөн бир сүрөттү алып тура берели. Макул, мага бул сүрөт жакты дейли. Анан бул сүрөттү алганда дагы эле копировать этип таштайбыз. Мисалы, бул сүрөттү өзүн коюп койсок, бир аз слайдта жагымсыз, баягы кийим чоң келгендей эле бир жагымсыз көрүнүштү көрсөтүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан муну рамкага алып, бир аз кооздоп койсок жакшы болот. Бул учурда дагы эле форматты басабыз. Форматты баскандан кийин мына бир канча рамкалар колдонулду. Мисалы, мынтип койсок болот, бир аз коозураак көрүнөт. Же болбосо мына мындай кылып койсок болот, же мындай. Мына биз ушул форматтан каалагандай өзүбүзгө сүрөттү растап алсак, биздин слайд үчүн бир аз да болсо көрк берет. Азыр дагы мындан кийин дагы бир кичинекей тажрыйбалар жөнүндө дагы бөлүшүп турам. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.